Окуучу качан окуучуга илим жугат? Эгер мугалим менен жакшы болсо. Мугалим окуучуга сүйүү менен, мээрим менен караса, ошондо гана илим жугат. Мугалимди сыйлабаган окуучуга илим жукпайт. Анткени илим качанда сүйүп бергенде, мээрим менен бергенде, сага боору оруп бергенде гана илим жугат. Кээде окуучуга бир эле сөз жетиштүү. Баягы мээрим төгүп, азаматсың деп койсоңуз, ошол окуучуга бир жуба эмне майрам. Мени ушунча окуучулардын астында мени мактадым, майрам. Эч бир сабакты окубайт, бирок сиздин сабагыңызды үйгө барып алып окуйт. Эмнеге? Бир эле сөз. Азаматсың деген сөз. Бир эле сөз адамды алдыга жылдырат. Ушул сөздү угуш үчүн окуучу мугалим менен жакшы мамиледе болуш керек. Кээде болбогон нерсени аткарып келсе деле, туруп азаматсың, моундай болбойсуңар деп койсоңуз, ошону өнүктүрөсүз. Ошол бала өнүгөт, өсөт. Демек, аракет кылышым керек, окушум керек деп. Кээде жакшы даярданып келсе эле, мугалимдин мээрими жок да. Баягы көңүлүн орткансың, сыйлабай койгонсуң, мамиле кылбай койгонсуң. Жакшы татынак аткарып келсең деле көңүл бурбай, тиги Айбекке карап кетип калды, Зайнепти карабай. Зайнеп эмне болду? Аракет кылып келсе, мактабай койду, жүрөгү ооруйт. Анан ушинтип акырын көңүл алат. Ошондуктан мектепте ийгилик жаратам десең эмне кылышың керек экен? Мамилең мыкты болуш керек. Мугалим сени көргөндө сүйүнүш керек. Түшүнүктүбү? Мамилебиз мыкты болуш керек экен. Мугалим да ушундай. Мамилеси мыкты мугалим, ийгиликтүү мугалим. Ар бир окуучу менен сүйлөштүн жолун билет. Кээ бир мугалимдер бар. Менин жашоомдо да болгон. Баарыбыз жакшы көрөбүз. Бир мугалимдер болот, баарыбыз жакшы көрөбүз. Окутканы дагы, окутпаганы да баары сыйлайт, урматтайт, жакшы көрөт. Эмнеге? Мамилеси мыкты. Урматтап турат, сыйлап турат, кел деп, алтыным, чырагым, кел. Ушул сөз кадимкидей адамды эмне кылат? Мен биринчи класска, биз силерге бир окуя. Биринчи класска мектепке жаңы бардым да. Анан кийин мугалимдер бөлүштүрүп атат. Биринчи класста окуткан 2-3 эжеке кирди, бөлүштү. Сен бул жакка өт, сен бул жакка өт, сен бул жакка өт депчи. Бир эжеке келип эле, ар бир окуучуга келип эле, бякот, бакырып урушат да. Анан олтурсам, мени дагы бякот деп бияка олтургузуп койду. Экинчи эжеке, ананып кетейин балам, кери кел деп, ананып кетейин. Ар бир сөзүндө эле ананып кетейин, бери кел деп өткүзөт. Анан мен бул жакка өтүп калып, өзүмчө көңүлүм ооруп олтурам да. Кичинекеймин да. Анан кийин кол көтөрүп, эжеке, мен тияка өтөм депчи. Анан бияктагы эжекенин көңүлү ооруду, өттөн ачууланып, тияка өткөзүп койду да. Айтайын дегеним мамиледе бир эле сөз, бир эле ананып кетейин деген сөзү, мен кичинекей, баягы эч нерсеге акылым жете элек баланы эмне бул жактан көгөрүп, бул жакка өткөзгөнгө эмне кылды мени? Себеп кылды. Мамилебиз мыкты болсо, ийгилик жаратабыз. Үй бүлөбүздө дагы. Мамилең мыкты болбосо, мектепте эле эмес, мугалимдер эле эмес, үйүңдө дагы ийгилик жарата албайсың. Кээ бир адамдар бар, 20 жыл күйөөсү менен жашайт, бирок үйдө эмне жок, бакыт жок. Эмнеге? Мамиле начар. Өзүнүн канынан, жанынан жаралган баласы менен душман. Алпештеп чоңойткон баласы менен душман. Эмнеге? Мамиле начар. Өзүнүн канынан, жанынан жаралган небереси менен душман. Эмнеге? Мамиле начар. Мамиле кылыштын жолун билбейт. Ага да сайлат, буга да сайлат. Арабызда кээ бир окуучулар бар, баарыбыз жакшы көрөбүз. Окуучулардын баары жакшы көрөт. Эмнеге? Мамилеси жакшы. Барсак учурашыбыз келет. Кээ бир мугалимдер бар, кээ бир эжекелер бар. Көрсөк, эмне барсыз, саламатсызбы, журкап келип учурашыбыз келет. Тияктан көрүп калса журкап келип, жөн эле астына көрдү, бияка өтүп эле жөн эле эмне дей беребиз? Саламатсызбы дей беребиз. Кээ бир эжекелер тияктан келип атканда кирер кийин таппай калабыз. Эмнеге? Мамиле начар, келген сайын басмырлайт, урушат, кемчилигиңди издеп турат.